Assalamu alaikum. Bizdin fond дагы да болсо өз ишин улантууда. Азыркы маалда Бишкек шаарында жашап жаткан Нурсулуу эжебизге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Бизге кайрылуу таштаган кезде жашап жаткан квартиранын квартплатасын төлөөдөн кыйналгандыктан бизге кайрылуу таштаган. Эжебиз 1 жыл мурда күйөөсү менен ошол келишпестик себеби менен ажырашып кетишкен. Азыркы маалда ушундай иңибиз менен ар жерлерде квартиралап жүрөт. Келиңиздер, эжебизге жардам колун сунуп, жүрөгүнө жылуулук, жүзүнө жылмая тортулганга баарыбыз биргеликте аракет кылалы. Саламатсыздарбы, урматтуу эжелер жана сиңдер. Мен сиздерге кайрылганымдын себеби балам кичинекей болгондуктан аябай кыйналдым. Себеби балам аябай кичинекей төрөлгөндүктөн мен ушул квартира акчасы менен балам семестринен аябай кыйналдым. Себеби балам биркеле 200 грамм төрөлгөндүктөн жалаң баламды семес менен бактым. Ошон үчүн сиздерден кичине жардам сурамакчымын. Анткени балам менен иштерге иштейин десем, жумушка албайт экен. Көптөн бери квартираны төлөйүн десем, хозяиным төлөй албай, хозяиным ровдага берем деп мени аябай неме кылды. Анан хозяиндан сурандым, буюрса балам чоңойсо акчаңызды берем деп. Анткени мен иштешке такыр мүмкүнчүлүгүм жок болду. Балам кичинекей, ошон үчүн мен неме иштей албадым да. Анан ошол жолдошум менен ажырашканыма 1 жыл болду. Ошол жашоом ушундай болду да.